Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди ушул каналымдан көргөндө абдан кубанычтамын. Менин каналымды колдогондоруңар үчүн рахмат. Кээде мындай кезден колдооңор жетип туруп атат. Анан ушул нерсе каналды мындай андан ары өнүктүргөнгө чоң мындай түрткү дем болуп атат. Рахмат сиздерге. Негизи бүгүнкү темабыз Тажикстандын 3-чү бөлүгү болмок, бирок ал теманы эмки жумага калтырдым. Анткени жаңы жаңылыктар келип атат да, Карабах боюнча келген жаңылыктар бир четинен түрк тилдүү элдерден болгондугубуздан, жана ошол бир маданият, түрк тилдүү элдер менен кошо туран элдери менен кошо бир маданиятта болгонубуздан абдан кубандырат бизди. Анткени бизде ушундай аябай чоң жалпы тарыхыбыз бар. Көп кишилер ойлойт болуш керек, Карабах менен кандай байланышыбыз бар деп. Анын жөнүндө кыскача айтып кетсем, мен мурунку чыгарган видеолорумда болгон. Баягы биринчи алгачкы ошол Россиялык империя урагандан кийин, Орус империясы урагандан кийин, ошо революция бүткөндөн кийин, биринчи революция 1917 жылдын февралындагы революция болгондон кийин, ошол февраль революцияны башкарган Керенский менен бирге анын досу Мустафа Шокай жана ошол көп Алаш Ордо мүчөлөрү жана ошо негизи Туран Түркистан Республикасын түзүүчү ушундай кишилер Букейханов жана башкалар чогулуп туруп ошо Түркистанды чоң бир кандайдыр бир автономия курабыз деп башташкан. Эгерде алардын колунан ал нерсе келген турган болсо, ошол кезде Германиядагы аларга жардам беребиз деп кайзер тарабынан ошо мындай жардам жиберилген, бир поезд жиберилген, Мешхет Иран аркылуу жолдон ал поезд жоголуп калган, анан куралдар жетпей калган да, каржылар. Жетсе, эгерде ошол каржылар кандайдыр бир өз ичиндеги ресурстарды табышса, анан ынтымакка келишсе, анда Түркистан Республикасын түзмөк дагы азыркы бир кезде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмөнстан деген өлкөлөр болмок эмес. Бир эле чоң өлкө болмок Түркистан деген. Аякта балким Кыргыз, Казак баягы областтар болушу мүмкүн болчу, бирок жалпы ушул Түркистан Республикасы деген өлкө болмок. Ал өлкөнүн жалпы жашоочулардын саны ошол 60-70-100 миллионго чейин жетмек бүгүнкү күндө. Жана бул аябай күчтүү өлкө болмок, биз алардын ичинде ошондой жүрмөкпүз да. Бирок Туркиядан сүрүлүп чыгылган Дашнак Цутюн деген террористтик уюм, негизи ушул Армениянын коммунист улутчулдардын уюму, ошо Советтер бийлигине качып, Советтер бийлигинин карамагына өтүп, Советтер бийлиги аны Осиповду баш кылып туруп ошо Орто Азияга жиберет, алар келип туруп биякта Түркистан Республикасын кырат. Ушинтип биздин баягы Түркиядан, Энвер Пашадан таяк жеген дашнактар баягы өзүбүздүн өлкөбүздү курабыз, Армения өлкөсүн курабыз деп Түрк Осман империясы талкаланып атканда, ошол кезде баягы козголоң көтөрүп, башын көтөрүп, анан Азербайжандардын туугандарын өлтүрө баштаган адамдар, анан ошо Энвер Пашадан, Талат Пашадан таяк жешет дагы. Мустафа Кемаль Ататүрк баштап, акырындап кыймылын баштап, акырында Мустафа аларды баягы Түркиядан кууп салат, дашнактарды. Ал террористтик дашнактар качып туруп Орус империясына биринчи качышат, Орус империясынан качып туруп, анан Армениядан баягы Ереван деген мындай элчиликтен, ошондой бийликтен, бектиктен, кичинекей бектиктен, княжество деп коет орусча. Ошол жерден отуракташып, анан аларды баягы негизи Советтер Союзу, коммунисттер жаңы революция болуп кетип, октябрдык, лениндик кара жумушка колдоно башташат. Ал кара жумуштан ошол эң биринчи дашнактарды Өзбекстанга жиберишет. Азыркы Өзбекстан территориясы Ташкент, ошол Түркистандын автономиясынын жалпы шаарына, Кокон жана ошол Ташкентке жиберип туруп, Ферганадагы түрктөрдү, мындай кыргыздарды, өзбөктөрдү, казактарды кырышат да, жаман кырышат. Кырып туруп баарын мындай аябай аялдарды да, боюнда бар аялдардын ичин жарып, абышкаларды, кемпирлерди, балдарды ошо кырып, тоноп, зордуктап, ушуну алтындардын баарын кайра ошол Арменияга жиберип, Ереванга. Ушундай мындай дашнактар аябай катуу кан ичишет да, ошол Ферганадан ичип туруп, анан баягы кайра бул жерден аша чап кеттиңер деп Совет бийлиги орноп бүткөндөн кийин аларга каршы кыймылдар башталганын сезип, Совет бийлиги калп эле бир нече армянга ага каршы мындай
кылмыш ишин козгоп, аны аягына чейин жеткирбей, анан кайра аларды ошо Арменияга жиберишкен да. Ошондо бир да мындай Армениянын Дашнак Цутюндун бир да өкүлү, мындай канча кишини кырган, геноцид кылган бир да өкүлү жоопко тартылган эмес. Жоопко тартылбай, азыркы ошол Армениянын Карабактын баягы чегарасына туруп калышкан болчу Степанакерттен. Анан ошол 88-жылы акырындап ошо өзүлөрү мындай ага чейин деле 905-жылы биринчи, андан кийин ошол 88-жылы Карабакты Азербайжандан бөлүп алабыз деп акырындап Дашнак Цутюндардын ошол кийинкилери ал жерден ушул кыймылдарды баштайт дагы, жана ошо Карабакты басып алышат. Мындайдан айтканда, эгерде алысыраак барсак, ушул мен айтып аткан окуялардан алысыраагына барсак, Армения бир кездерде ошо Ассирия, жанакы Сирия, Вавилондун тегерегиндеги ошо жанындагы ошо кандык болгон. Анан көтөрүлүп туруп ошол Тигран кезинде Парфия өлкөнүн астында болгон. Кийин кайра ошону күчтөнүп Кавказды алганга чейин аракет кылган дагы, бирок кайра Рим империясынан сокку жеп, баягы Рим империясы баарын басып алгандан кийин ошол тынчып калышкан. Кийин дагы кайра улам көтөрүлүп, улам кайра сокку жеп, ошондоп жакынкы чыгышта акырындап өнүгүп келаткан, кайра анан бир чоңоюп, бир кичирейип. Анан ошо акырында Түркия фатих болгондо 1400-жылдары ошо Константинопольду басып алгандан кийин түрктөр огуздардын тукумдары да, өгүздөр эми. Бул деген биздин эле туугандар да, баягы Ногой би, Тагай би, ошол 7-10 өгүз эли, 10 ок бодун эли, ошо бүт баары ошо баягы биздин жана түрктөрдүн жалпы туугандары да, кыргыздар негизи ошо түрктөрдүн мен кошо пайда болгондо ошо ал бөлүктөр өгүздөр барып ошо көбөйүп, бир четинен мамлюктөрдү чыгарып, өзүнөн бир четинен селжуктар чыгарып, анан акырында ошо толук басып алгандан кийин Константинопольду ошо армяндар Түркиянын карамагынын астында калып калган. Түркиянын карамагында болуп атып, анан жанакы Осман империясы урап жатканда, баягы бүт империялар урап, биринчи дүйнөлүк согушка иши болуп жатканда, ал кезде ошо Осман империясын урап атат, андан бир кичинекей бөлүгүн өзүбүзгө бөлүп алат деп Дашнак Цутюн деген уюму пайда болот. Жана ошол Дашнак Цутюн уюму аябай катуу баягы жергиликтүү армян эмес элдерди куурата баштайт. Алардын ичинен келерки Азербайжан эли да болот, Түркиянын империясынын артында кармагында турган. Ошондо Орус империясы менен Түркия империясынын ортосунда согуш болуп атып, Кавказ өлкөлөрү бир четинен ошол чегарасы ары бери жылып турат. Анан Иран баягы территориясындагы ошо көп учурунда Орусия империясы басып алат болчу. Анан басып алып туруп, Кавказды басып алып, ал Кавказды албетте баягы Арменияны дагы, кайсы бир мындай келечектеги Армения, ал кезде Армения жок болчу ал жерде. Анан ошол Азербайжанды да басып алып, ошентип аякта Карабах мындай бектиги, Ереван бектиги, Албан бектиги деген ушундай бектиктер пайда болуп, ошол бектиктердин анан азыркы Азербайжан Арменияга келип чыгат да. Армения болсо баягы түрктөргө козголоң чыгарганда, түрктөр ал козголоңго чыдабай, жаңы жаш түрк кыймалы пайда болуп туруп, ошол жаш түрк кыймылдары Түркияда анан чоң жаңы европалык мамлекет түзөс деп Мустафа Кемаль Ататүрктүн алдында бириккенде, ошол алардын арасында Таалат Паша, Энвер Пашалар деген болгон да. Ошол Таалат Пашалар, Энвер Пашалар ошол сазайын беришет, Дашнактардын сазайын берип туруп, Дашнактардын бөлүктөрү Орус империясына качып чыгып, алардан ошол баш паник сурашат да. Баш паникти алып туруп, Орус империясы ошол армяндарды Ереван хандыгына, Ереван бектигине бекитип коет. Ереван бектигине бекиткенден кийин ошол эле Дашнактар ошол эле жылдары 905-904 жылдарынан баштап ошол эле баягы Азербайжан элдерди, Карабак элдерин кыйнай баштайт, кол сала баштайт. Ушул нерсе ошондон бери келатат. Ушул жерде бир 100 жылда өтүп кетти. 100 жыл өткөндөн 88-жылы ошол Дашнактар кайра козголоң көтөрүп туруп, кол салып туруп, акырында Карабакты басып алышат. Советтер бийлиги жардам бермес тургай, Советтер бийлигинин ичиндеги баягы өзүлөрү баягы кызыктар болуп, Советтер бийлиги келип Түркистанды Дашнактар талкалагандан кийин, бул Түркистан биригип кетсе Советтер бийлигине чоң коркунуч болот деп туруп, биздин Түркистан регионду бөлүп салат да. Бул жерде кимдерсиңер? Казаксыңар? Казакстан кылабыз. Силер кимдерсиңер?
тажикстерсиңерби? Тажиктерди Ирандан көчүрүп келебиз, ушул Тажикстанга коебуз. Анан ошол Өзбекстанга коебуз. Силер кимсиңер? Кыпчактаксыңарбы, Ферганасыңарбы, Түркистансыңарбы? Силерди жашооңор таттуу болбосун деп тажиктер менен Ирандагы тажиктер менен аралаштырабыз дейт да. Анан Самарканд, Бухара менен аралаштырабыз дейт. Бир өлү мамлекет кылып. Силер кимсиңер? Кыргызсыңарбы? Кара кыргызсыңар тоодо жүрө бергиле деп кичинекей карта берет. Бир чоң карта берет, мургап баарын бирге алып. Анан кайра жок кара кыргыз тоодо болосуңар деп тоодого чийип коет кичинекей карта. Анан биздин баягы ошол саясий ишмерлерибиз, биздин өлкөнүн түптөгөн аталарыбыз Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исекеев келтирип Сталин менен бир нече жолу, Ленин менен бир нече жолу кат алмашып, Сталинге катуу аргументтерди айткандан кийин анан азыркы Кыргызстан жана Мургаптын ушундай картасын чийишет. Анан ушинтип алар дагы ошол Азербайжанда дагы ушинтип армяндарды колдоп улам дашнактарды колдоп, анткени Советтер бийлигин орношуна көп баягы жардам берген, көп элди кырган, жакшы геноцид кылган, элдин баарын өлтүргөн, ошолорду ошон үчүн колдоп, аларды баягы өзгөчө канча мамиледе Советтер Союзуна кармап турушкан. Эмче эле Орусияда мисалы үчүн армяндардын лоббиси, мафиясы аябай күчтүү да. Анан ошол Карабах 80-90 жылдары Советтер Союзу урай турган маалда Кызыл армиянын баягы армяндар командирлер башкарган Кызыл армиянын бөлүктөрү Карабахты тартып алат Азербайжандан. Ошондон албетте баягы Азербайжан аябай наразы болуп, биринчи согуш өтөт. Биринчи согуш өткөндөн кийин ошол 92 жылдары экинчи согуш кийин өтөт. Биринчи согушта 25 000 киши өлөт, экинчи согушта 7 000 киши өлөт. Ошондо Карабахта мындай дайынсыз 4 000 Азербайжан жок болуп кетет. Ходжалы деген айыл болот да, Ходжалыны аяктан таза кырып салышат да армяндар. Бүт баарын, аялдарын зордуктап, баягы абышка кемпирлерин баарын өлтүрүп, кичинекей балдарын өлтүрүп, эч кимди качырбай, Ходжалы деген ошо айымдан геноцид болот. Ошо менен бирге армяндар, түрктөр бизди Талат Паша, Энвер Паша геноцид кылды деп аябай катуу пиар берип, ошол дүйнө жүзүнө Америка Коошул Штаттарына чейин ошо баарын ынандырды да, ошо түрктөр, Осман империясы байкуш армяндарды геноцид кылган деп. Өзүлөрү козголонгону, өзүлөрү баягы Осман империясын бөлүп жарып, анан Арменияны курабыз деген дашнак үчүн кыймылдын аракетин эч бир айтышпайт да. Өзүлөрү биринчи баштап баягы Азербайжандардын кошуналарын ошо туугандаш элин өлтүрө баштаганы ошо Галатада ошол жөнүндө эчтеке айтышпайт. Ал эми түрктөр бизди геноцид кылды деп эле тынышпайт да эмгичекте. Бирок бул ушундай алдоо. Андан сырткары бүгүнкү күнү ошо Алиев аябай акылдуу иш жасады. Алиев биринчиден баягы өлкөнү бекемдетти, курду, өлкөнүн ичиндеги элдин негизи курсагын тойгузду, армияга каржы бере баштады. Жаңы дрон армиянын потенциалын түшүнүп, түрктөрдүн байрактар агалар ийни менен жакшы карын катнашты болуп, анан Түркиядан ошол байрактар дрондорун сатып алды. Андан сырткары Орусия баягы Украина менен согуш ачып алгандан кийин, ачып алганга чейин Сириядан Орусиянын атайын күчтөрү ошол баягы Хмеймим базасында дрондорго туруштук бере албаганын көрдү, байкады. Анан акырындап баягы өз иштерин жасай баштады. Армениянын провокацияларын көрүп, Армениянын провокацияларына дайыма болуп келген, тынбай. Бирок Армениянын ошол мындай артынан турган жөлөгү Орусия болчу да. Ошол Орусия жөлөгүн көрүп туруп, баягы Орусиянын С-300, С-400 байрактар дронун көрбөгөнүн байкап, анысын баарын Сириядан көрүп, Сириядан байкабаган. Анан Сириядан баягы орус атайын күчтөрү жөнөкөй мындай козголоочуларга туруштук бербегенин көрүп, жаңы технологияларды баалап, акырындап анан ишин системалык түрдө жүргүзө баштады. Акырындап ошол Орусия Украинага кирип кеткенден кийин, анан ошо ага чейин Карабах биринчи согушу болду. Ал жерден кичинекей жер бөлүгүн бөлүп алып, Орусия токтотуп, ал согушту баягы өзүнүн мындай тынччыларын киргизип, ошону байкап Азербайжан албетте Түркия менен катуу алдыга туручу мындай ойлорду, иштерди ала баштады. Акырындап ошол согуштан Армения жеңе албаганын көрүп, Алиев деген ошо Нахчичеван коридорун
түзүп бергенге талап койду. Алиев жакшы сценарий берди да ошо эмеге, Пашинянга. Биз менен жакшы мындай биргеликте бол, экономикалык жактан жакшы болот. Карабахтан Нахичеван коридорун бизге бер, Түркия менен байланыштыр, Карабах менен байланыштыр, анклавтар менен байланыштыр, анан баары жакшы болот деп жакшы эле берди маалыматты. Ага болсо баары армян эли каршы чыгып, Орусияга жөлөк кылып ушундай алдыга салып атып макул болгон жок, ынанган жок. Акырында ошол акырындан баягы Арменияны колдой турчу Иран, анткени Иранда ошол 10 миллиондон 30 миллионго чейин дейт, ошол 10 миллиондун тегерегинде миллиондогон азербайжандыктар жашайт деп эсептенет. Өгүздөр түрк тилдүү, Иран тилдүү эмес. Эгерде ошо азербайжандыктар өзүлөрү баягы чоң Азербайжан боюнча үмүттөрү бар да, өзүлөрүнүн мындай кандайдыр десем кыялдары бар. Бир күнү дейт Армениянын Карабах алып алган жерлери биригет Азербайжанга. Ошол Парс империясы ирандыктар басып алган Азербайжан жерлери азербайжандар менен биригет. Ошонтип биз чоң анан Азербайжанды курабыз. Ал чоң Азербайжандын калкы 30 миллионго чейин жетип калат. Ошондо Түркия менен эки делет, бир миллет деп туруп ошол биригип бир өлкөдөй болуп, анан ошол иштей баштайсың, Туранды кура баштайсыз деген үмүттөрү, кыялдары бар да. Ошол кыялдардын биринчи бөлүгү жакында аткарылды, мындай карасак. Бул деген тез бир күндүн ичинде ошол Азербайжан армиясы 60 Түркиянын учагы, согуш учагынын колдоосу менен бир заматта эле Карабахка кирип келди дагы, бир да ок атпай, акырындап баягы толук 90-жылкы чегарасына, ошол 88-90 жылкы чегарасына жетти да, өзүнүн баягы Армения менен басып алынган өлкөсү, анан ошол территорияда Донецк, Луганск сыяктуу Украинадагыдай Карабах деп, Арцах деп мындай сепаратисттик өлкөнү, сепаратисттик мындай автономияны жоюшту. Хирургиялык жол менен ошол акыркы Дашнак Цутюндун баягы кылмышкерлерин жок кылышты. Анан эми баягы ким курал көтөрбөсө, аны кой беребиз, эч кимге мындай чара көрбөйбүз. Ким куралды көтөрсө, ага чара көрөбүз деп ушундай шарт менен азыр жакында ошол капитуляцияны, мындай расмий эмес бир капитуляция кол коюлду. Орусия тараптан баягы тынчтык сактоочулар тарабынан. Азыр эми расмий Армениянын өзү менен ушундай капитуляцияга кол коюлса, Армения да утат, Азербайжан да утат. Ошону менен мен деген Азербайжан элин куттуктайт элем. Ушундай тынчтык жолу менен ушундай узак согуш кылбай, 4-чү Карабах кандуу согушун кылбай, ушундай бир күндүн ичинде, 24 сааттын ичинде өзүнүн тарыхый жерин кайтарып алганга баа берем дагы, ушундай алкыш айтам жана куттуктайм да ушул Азербайжан элин. Андан сырткары бул деген башка дагы элдерге сигнал да. Мурунку өз жерлерин жоготкон өлкөлөрдө балким ушинтип акырын эгерде ушул Азербайжан койгон тактиканы, мисалы үчүн ошол душман элдин өнөктөштөрүн акырындап четтетип, алардын алсыздырган күтүп, өзүлөрү даяр болуп, кам болуп, анан керектүү моментте өзүнүн жерин кайтарса болот экен деп ушундай кандайдыр бир сабагын алса, ошол өзүнүн жерин жоготкон элдер, өзүнүн жери башка өлкөлөргө таандык болуп кеткен элдер балким бүгүн ошол акыркы күндөрү Азербайжандан үлгү алып үмүт алышты да. Кыялы күчтөндү. Ошол анда эмки видеолордон көрүшкөнчө эмки жумада улантабыз.